Манас эпосунун жазма варианттары. Кыргыз элдик адабияты негизи эле ооз-эки түрдө өнүккөн. Ооз-эки адабиятыбыздын туу чокусу болуп, бул Манас эпосу эсептелет. Манас ооз-эки адабиятка таандык поэтикалык чыгарма. Манас эпосун Саякбай жана Сагынбайга окшогон залкар манасчылар айтып, ооздон оозга жеткирип, бүгүнкү күнгө чейин алып келип, азыркы күндө дагы ушу тирүү эпос кылып алып жүргөн булар манасчылар болуп эсептелет. Манас ооз-эки чыгарманын, ооз-эки адабиятыбыздын эң туу чокусу. Манас эпосу кагаз бетине да түшүрүлгөн. Алгачкы кагаз бетине түшүргөн окумуштуулардын бири бул Чохон Валиханов, казак окумуштуусу. Ал орус экспедициясы менен 1856 жылы Ысык көлгө келип, белгисиз манасчынын оозунан Көкөтөйдүн ашы бөлүмүн жазып кеткен. Ал эми түркологиянын атасы деп аталган окумуштуу түрколог Василий Радлов ал дагы бир канча жолу кыргыз жергесине келип, белгисиз манасчынын оозунан Манас Семетей Сейтек бөлүмүнүн үзүндүлөрүн жазып кеткен. Кыргыздардан Манасты кагаз бетине түшүргөндөр болгонбу деген суроо сөзсүз түрдө туулат. Албетте болгон. Бул 5-6 кылымдарда жашаган, Кыргызстандын түштүгүндө жашаган Сайфаддин Аксыкенти деген окумуштуунун Мажмуат Таварихи буга далил. Анткени ушул тарыхтар жыйнагы китебинде Аксыкенти Манасты тарыхый инсан катары сүрөттөгөн прозалык чыгарма бар. Ошондой эле кытайлык кыргыз манасчы Жусуп Мамай Манастын 8 урпагы тууралуу баяндаган 8 илдик китебин өз колу менен жазып калтырган. Бир 1923-26 жылдары Сагынбай Орозбаковдун оозунан Манас бөлүмүн окумуштуу Ыбрайым Абдрахманов жазып алган. Тилекке каршы Сагынбай атабыз ооруп калгандыктан Семетей Сейтек бөлүмүн жазып алууга үлгүрбөй калган. 63 жаш курагында 1930 жылы Сагынбай атабыз о дүйнө узап кеткен. 1952 жылы бүткүл союздук илимий конференция болуп өтүп, Манас элдик эпос катары изилденип, кайрадан иштелип чыгуусу тууралуу маселелер көтөрүлгөндөн соң гана манасчылардын оозунан Манас үчүлдүгүн жазып алуу иши колго алынгандагы. Саякбай атабыздын, Тоголок Молдонун, Тоголок Молдо өзү да өз кагаз бетине түшүргөн, анткени ал өзү жазгыч акын болгон. Мамбет Чокморов, Молдобасан Мусулманкулов, Багыш Сазанов сыяктуу белгилүү манасчылардын оозунан Манасты кагаз бетине түшүрүү иштери колго алынган. Негизи Манас эпосунун түп нускасынын жазма варианттары Чохон Валиханов, Василий Радлов жана Сайфаддин Аксыкентинин китептерин кошо эсептегенде жалпы жонунан 65 варианты сакталуу. Манас эпосу бара-бара кара сөзгө айлана баштаган. Аны алгачкы жолу кара сөзгө айланткан жазуучулардын бири Зыяш Бектенов болгон. Андан соң орус жазуучусу Семен Липкин өзүнүн Манас великодушный деген китебин жазган. Ошондой эле белгилүү жазуучу Ашым Жакыпбеков өзүнүн Теңир Манас деген абдан сонун романын жазган. Кеңеш Жусуповдун Манас деген чыгармасы кара сөз түрүндө чыккан. Ошондой эле Мар Байжиевдин Сказания о Манасе, Манас Семетей Сейтек жөнүндө орус тилиндеги чыгармасы чыккан. Жана башка жазуучулар дагы Манас үчүлдүгүнө кайрылып, анын сюжетин, окуяларын кара сөз түрүндө баяндап башташкан. 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата маареке өткөрүлүп, ошол учурдан баштап Манастын жазма варианттары түрдүү жанрда өнүгө баштаган.
Манастын 1000 жылдыгынан кийин гана эпос ар тараптан изилденип, ар кандай жанрда жарык көрүп, элге жеткиликтүү болду. Тапшырма: окуу китебинен 7-11 беттерди окуп, суроолорго жооп жазуу, Симон Липкинден Айкөл Манас чыгармасын окуп, эссе жазып келүү.